Бүгүнкү билим күнү жалпы Ысык Көл облусу боюнча 191 мектеп, 105 бала бакча өз ишин баштады. Каракол шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы мектеп лицейи 6 класстан жогору класстарды гана окутуп, өзгөчө профилдик багытта билим берет. Жалпы 648 балага жалпы билим берүү программаларынан сырткары химия, биология, физика, математика профилдерине басым жасап окутат. Мындан сырткары 250ге жакын бала бул жерде жатып окуусуна шарт түзүлүп, мамлекет тарабынан толук камкордук алынган. Мындан улам жаңы кабыл турган балдар алгач экзамен тапшырып, анын жыйынтыгы менен гана кабыл алынат. Экзаменин жыйынтыгы менен 6 класстарыбызга 3 класс кабыл алынды. Ар бир классыбызда толук жетиштүү, бардыгы тең толук кабыл алынды. Ошондой эле 8 класстарыбыздан да жогору жаңы кабыл алынган окуучулар болду. 7 класстарыбызда 1 класс жаңы ача алдык. Ал эми калган класстарда болсо 1-2 кабыл алдык. Класстык сааттын темасы эл биримдиги. Быйыл мугалимдердин айлык акылары 100%га жогорулашы өзгөчө жаш педагогторго, көп жыл билимин берген эже агайларга дем күч берүүдө. Мугалимдердин айтымында мамлекеттин камкордугу эми балдарга сапаттуу билим берүүгө үндөп, окуу иштерине өзгөчө көңүл бурууга шарт түзүп жатат. Мугалимдин эмгеги бул баа жеткис эмгек да. Ар бир баланы окутуп, ар бир баланын мүнөзүн таап, ар бир баланы жеке эле ар бир бала эмес, ар бир ата эне менен иштеш бул түмөндүү түйшүк болуп эсептелет. Мына ошол мугалимдердин ушундай түмөндүү түйшүгүн эске алуу менен мореки майынанын көтөрүлүшү бизге мурункудан да күч, дем, анан эң негизгиси баягы бизге ишеним артып аткандан кийин ошончону акташ керек болуп атат да. Айлык жогорулаган менен облус аймагындагы мектептерде мугалимдердин тартыштыгы бар. Азыркы тапта 28 адис жетишпей турат. Мында өзгөчө информатика, химия, физика сабактарынан мугалимдер керек болууда. Ал эми мектеп директорлору боюнча айтсак, азыркы тапта дагы 44 орун бош. Буларга сынак жакын арада өткөрүлөт. 8 сентябрда ушу иш кагаздарын кабыл алуу токтотулат дагы. Сентябрдын 15-ине чейин өзүнүн жеринде ушу областта улуттук тестирлөө борборунун өкүлдөрү аркылуу өзлөрү кайра жаңы конкурстук орунга тест берип конкурстан өтүшөт. Облустук билим берүү институтунун маалыматы боюнча 1 сентябрь күнү жалпы Ысык Көл облусу боюнча 191 мектепке 98.800 бала мектепке барды. Эдил Мелисбек, Бакыт Шаймбетов, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.